Ош шаарынан 10 чакырым алыстыкта жайгашкан 6000ге жакын калкы бар Кара Суу районуна караган Мада айыл өкмөтүнүн Кыргызчек айылы. Аталган айылда акыркы 1 жыл ичинде бир катар көйгөйлөр катары менен чечилип келүүдө. Мунун баарын жергиликтүү жаштар өздөрү бирикме түзүп, айылдагы маселелерди жоюу максатында колго алышкан. Учурда демилгечи жаштардын катары 300дөн ашып калды. Башында аз элек 10-га жеткен меселек, азыр Кудайга шүгүр 10-15тен көбөйүп 20 болдук, 20дан көбөйүп 30 болдук. Азыркы учурда 86-жылкы акелерибизден анан 2000 жылкы кичинекей үкөлөрүбүзгө дери чогулуп, биригип, жумасына бир жолу, же болбосо 10 күндө бир жолу чогулуп, айылда эмне проблема, не жетишпей атат, айылдын каерин эмне кылыш керек, эмне каерин оңдош керек, ошондорду чечип, Кудайга шүгүр жакшы нерселерди кылдык, чечилип атат. Туулуп өскөн айылын өнүктүрүү үчүн жана жергиликтүүлөргө шарт түзүп берүүнү максат кылган жаштар айылдагы көйгөйлүү маселелерди чечүү боюнча иш алып бара башташат. Алар алгачкылардан болуп таза айыл деген аталышта таштанды таштоочу урналарды негизги көчөлөргө жана эл көп жүргөн жайларга орнотушат. Чогулушта кимде кандай идея болсо ошолор айтышат да. Анан ошондо 94-жылкы балдарыбыз ушул жерден айылдын жолдорунун чекесинде мусорлор жатпасын деп тазалык боюнча да бул өздөрү сунуштагандан сунушту баардык ошол жерде чогулган адамдар колдоп өзүбүз. Анан өзүбүз бүтүрөбүз деп булар баардыгын 94-жылкы балдардын поколениясында бир 40тан 50дөн ашуу бала бар экен. Ошол балдар өздөрүнүн жанынан кылып мектептин астына, мына больницанын астына, центрге кылып коюшту. Жалпы эсеби менен бир 25-30дан ашуун болуш керек урначы. Азыр эми ошентип бунун максаты ушу айылыбыздын таза болушу, жолдун чекесинде мусорларды алдын алуу, ошолорду чачылбай. Айыл жаштарынан турган топ алдын ала макулдашуу же сунуш аркылуу ар бир көйгөйдү чечүү үчүн иш алып барышат. Таштанды таштоочу урналардан кийин айылдагы дагы бир көйгөйлүү маселе — аялдама куруу керек деген идея келет. Ошентип жаштар өздөрү каражат чогултуп аялдама орнотушат. Анткени буга чейин Кыргызчек айылында жүргүнчүлөргө бир да аялдама болгон эмес. Бизде больницага дагы элдер көп келет экен, ошо больницадан чыккан, карыган аксакалдар, эжелер, энелер келет экен, ошо тик туруп калат экен да. Ошого остановка кылып бердик, азыр Кудайга шүгүр остановкада отурушат. Ошо айылыбызга ошентип остановка менен салымыбызды коштук. Жаштар ар бир сунушту кылда тизилдеп чыгып, өздөрүнүн чамасы жеткендерин ишке ашыруу менен бирге жергиликтүү бийлик менен да биргеликте иш алып барышат. Эки тараптын ортосунда ишке ашып жаткан маселелер оң жыйынтыгын берүүдө. Кандай маселе болсо бизге кайрылып, биз ошо жаштар биздин олордун демилгесин биз колдоп, биз жактан көтөрүлгөн маселелерди олор колдоп, ошентип биргеликте иштеп атабыз да. Бул эми бир айылда түзүлгөндүктөн башка айылдарга да үлгү болуп атат. Башка айылдар дагы ушундай кылып түзүп, ушулардан үлгү алып иштейбиз деген аракеттер болуп түзүлүп атышат. Мурда деле түзүлгөн, бирок ушул айылдын жаштарындай иш алып барышкан эмес да, баягы кагаз жүзүндө түзүп, бир эки жолу жыйындарды өткөрөт, ошол бойдон калып кеткен. Булардыкы кандай эмес, иши менен сөзү бир болуп, айкалышып, ушундай неме кылып атат. Азыркы күндө булардын демилгелери бизге жардам берген айылдын өнүгүүсүнө өтө жакшы. Жаштардын демилгеси жана жергиликтүү бийликтин колдоосу менен айылда ички жолдор оңдолуп, тротуарлар курулду. Жаштардын дагы бир сунушун жергиликтүү бийлик колдоп, кийинки жылы айылдагы спорт комплексин ремонттоп, заманбап жабдыктарды орнотуу пландалган. Спорт демекчи, демилгечи жаштар бул тармакка да көңүл буруп, спортчуларга шарт түзүүдө, аларды колдоого да иш алып барып келишүүдө. Маселен, спортчулардын эл аралык же башка турнирлерге барып келүүсү алардын машыгуусуна шарт түзүп берип жатышат, дейт машыктыруучу. Sport bul, dен соолуктун булагы, спирттик ичимдиктен алыс болот. Көчөдө уруш жаңжалдан алыс болот. Ошол
кыргызчек жаштар уюму өзүнчө ошо бир уюм ушулар азыр колдоп, анан айылда өзүнүн акелер бар, ушулар колдоп, поддержка кылып атышат. Мындан сырткары айылда аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү азык-түлүк менен, кышкысын көмүр менен камсыздап келишет. Эч бир саясий кызыкчылыгы жок. Жөн гана туулуп өскөн айыл үчүн иш алып барып жаткан жаштардын демилгелерине жергиликтүү тургундар да ыраазы. Биз ушу жаштарга аябай ыраазыбыз. Булардын келечеги кең болсун, дагы ушуга окшогон жакшы үлгүлүү иштерди алып барыша берсин. Биздин келечегибиз жаштар деп бекерин айтылбайт экен. Ушу келечегибиз, ушу жаштар бардык нерселерди жасашып атышат. Мындай жашообуз сал жакшырып, мына айылдагы балдар бирини бири түшүнүшүп, кандай кайерке эмне жасаш керек экен баарын билип калгандан кийин булар азыр биздин айылдарда аябай көп иштерди жасашып атышат. Жаштарды жакшы жолго тарбиялап атышат булар. Мешиттерге жардам берип атышат, кары-картаңдарга жардам берип атышат. Ошо балдарыбызга рахмат. Эми ошо жаштар биздин келечегибиз, ушулардан үмүтүбүз чоң. Демилгечи жаштардын өкүлдөрү кезектеги жасоочу жумушун талкуулаган чогулушту. Бул жалалар тажрыйбасындагы эң ири коопсуз айыл долбоорун ишке ашырууну, анын жол жоболору жөнүндө сүйлөшүүдө. Айылдын борбордук жайларына видео байкоочу камераларды орнотуу учур талабы. Айылыбызда ДТПлар көп болуп атат, балдарды уруп кеткен учурлар болуп атат, ошондой эле баягы мектептеги рекетчилик, жана башка ушу уруучулуктардын бардык кылмыштардын бетүүнү ачуу максатында азыр тем более бүт шаарларыбызда коопсуз шаарлар ишке ашып атпайбы, ошонун негизинде да биз айыл өкмөттүн жардамысыз жаштар өзүбүз демилге көтөрүп ушул нерсени ишке ашырабыз деген планыбыз бар. Азыр ушул Кочкор Атадагы адистер келип эсептеп кетишти сметасын. Быйылкы жылга аракет кылдык эле, кичине акча маселесине келип такалып калды, бирок эмдиги жылга Кудай кааласа ишке ашырабыз деген жакшы ниетибиз бар. Буюрса ишке ашырабыз. Жалаң гана демиргелүү жаштардан куралган кыргызчек жаштар биримдигин идеяларды, сунуштарды кабыл алууда байланыштырган бир айда 2 жолу өткөрүлгөн чогулуш жана соц тармактагы WhatsApp группа. Ал аркылуу айылдагы жаштардын күчү жана каржылоосу жеткен маселелер четинен жоюлуп келүүдө. Демилгечи жаштарды бириктирген нерсе айылдын өнүгүшүнө салым кошуу. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.